Биздин 3 балабыз бар. Экөөсү студент, үчүнчүсү мектеп окуучусу. Келинчек үйдө эч нерсе иштебейт. Биз 4 ай дааватка Пакистанга чыксакпы дедик эле. Бирок ал үчүн туруктуу ишибизден чыкканга туура келет. Ошол эле учурда ажылыкка дагы барсакпы деп жүрөбүз. Кайсынысын кылганыбыз туура болот? Ажылыкка барсак отпусктун эсебинен иштен кетпестен эле барат элек дейт. Негизинен 4 айга, 3 күнгө, 40 күнгө дааватка чыгуу негизи жакшы нерсе. Адамдар өмүрүн 20 жыл, 30 жыл сарптап илим ала албайт. Бардык адамдар илим алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ошол жашоонун арасында эле ушул дүйнө менен аралашып, исламдан алыстап кетпестен 3 күнгө чыгып 1 айда барып өзүң диниңди үйрөнүп, иманың алсыздап атканда барып ошо адамдар менен кошо жашап, анча-мынча кыйынчылыкты көрүп, кызмат кылганды үйрөнүп, бирөөгө. Дайым эле бизге аялдарыбыз кызмат кыла берип жаман үйрөнгөнбүз да. Ал жерге дааватка барсаң, 3 күндө сен бүгүн дежур болосуң, тамак жасайсың, жаткан жериңди тазалайсың, идиш жууйсуң, тарбиялык жагы бар да. Мына ушинтип такыр жашоонун караңгылыгына, мал акчанын караңгылыгына кирип кетпестен, 1 айда 3 күн барып дааватка чыгып, иманыңды күчөтүп, кичине намаздарыңды октоп, тахажжудтарга туруп келсең, бул жакшы нерсе. Бирок дайым эле бир адамдарга милдеттүү кылуу туура эмес. Себеби дааватка негизи чындап шариаттын эрежеси менен караса аалымдар дааватка чыгышы керек болот. Бирок биз айтып атабыз да, бул дааватка чыккандар үйрөнгөнү чыгып атат. Барып, атайын ошол жерде дааваттын жолун билгендер, шариаттын эрежесин билгендер башчы болот, сен барып, ошол 3 күндө бир аз үйрөнүп келесиң. 40 күн, 4 айдагы мына ошондой нерсе. Бирок мындай шартта эмес. Бала чакаңды, үй бүлөңдү таштап, Пакистанга 4 айга кетип, анан дагы ажылыкка барсамбы же Пакистанга кетсем деген ойдун бири-биринен жогору кое албай коюу, мындай бир хирага эмне кылсам болот деп чече албай калуу, бул коркунуч да. Себеби адамдардын бардыгы билет, ажылык бул парыз. Ажылыкка барыш керек биринчи. А Пакистанга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бош болсоңуз, балдарыңызды бирөөгө дайындап, бардык нерсени ордуна коюп, бир каникул мезгилде, эс алуу мезгилде барып келсеңиз макул. Бирок иштен чыгып, анан барып келүү адамдарга талап эмес. Бирок тандоо сизде болот. Мен айтат элем, ошол ажылыкка мүмкүнчүлүгүңүз болуп атса, ажылыкка барыңыз, жумушуңуздан дагы ошол эс алууну алып барып келсеңиз, баары өзү ордунда болот. 4 айга кетсеңиз, жумушуңуздан дагы айрыласыз. Ал жумуштан айрылгандан кийин дагы жумуш табыш керек. Балдарыңыз бар, бала чаканы багыш парыз. Ырыскын Аллах берүүчү, бирок себептерин аткарышыбыз милдет болот. Ал 4 айга дааватка иншалла бош болгондо отпуска алып ошондой кылып барып келсеңиз, иншалла жакшы болот. Албетте иманга, өзүңүзгө пайдасы жакшы.